Сырткары урматтуу достор, урматтуу мекендештер, акыркы убактарда мына мен социалдык тармактардан, интернет булактардан көрүп байкап отурамын, көчөдө да көрүп атам. Ушул биздин Татынакай кызыбыз Арузат боюнча дагы айтып кетейин. Абдан жакшы бир жышаана жүрүп атат. Биздин ушундай алтындай элибиз бар. Ушундай бир кыйынчылык түшкөндө көпчүлүк бирге калып, ушу жардам колун сунган жарандарыбызга мен терең ыраазычылык билдиремин. Бул коомчулуктун биримдигин арттырат. Бир чети бул Кудайдын сыноосу болуш керек, экинчиден ушундай жардамга муктаж, кыйынчылыкка дуушар болгон адамдарга кол сунуп жардам көрсөтүү бул абдан жакшы бир үлгү деп айтаар элем. Ошон үчүн мен кааларым Арузат кызыбыздын өмүрү Кудай буйрса узак болсун. Ошого мына бир топ волонтерлор, көңүл кош карабаган, мээримин жана колдоосун аябаган жарандарыбыз кызмат кылып, ошого салымын кошуп атат. Мен терең ыраазычылык билдиремин. Ушул учурдан пайдаланып, Арузат кызыбызга дагы көмөк көрсөтүүгө мен жарандарыбызды чакырамын. Мен дагы өзүм ушул Арузат кызыбызга жардам катары 1 айлык эмгек акымды которууну чечтим. Котором жакын күндөрдө Кудай буйрса. Андан сырткары премьер-министрдин резервдик фонду бар. Ал жерден дагы бир тиешелүү акча каражатын бөлүп бермекчибиз. Дагы бир жолу ушул Арузат кызыбызга бекем ден соолук, күч кубат каалайбыз. Үй бүлөсүнө мен сабырдуулук, чыдамкайлык каалаймын. Анда эмесе, урматтуу достор, көрүшкөнчө мен сиздер менен ушул баардык маселелерди чогуу талкуулап, ишибиздин жакшы жылышын мен өзүм да кызыктармын. Көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар. Рахмат чоң баарыңыздарга.